айтты, губернаторам алмашпайды, әркім өзінің жайда іштесін деді. Әркім, бұл азыр үстел талашмай болып атады, пиетте. Демесе екі өттіңізде, біз қалыс адамбыз, мен өзім қалыс адаммын, мен өзім казашкамын, мана шетте жасаймын. Мана көрген адамдар бардығы тур емес көріп атады, мана оныншы. Біз шул Баткен шаарынын жаштары ушул бүгүн өз каалообуз менен чогулуп келдик. Бұл жерде біз колдогонубуз бул мыйзамдуу бийлик азырынча иштеп туруш керек болуп атат да. Аз бир партия келип, бир партия бир адамды, экинчи партия келип, дагы башка бир адамды койсо, бул уже Кыргызстанда эме болот да. Көрүп атабыз, мисалы үчүн Бишкекти көрүп атабыз, Ошты көрүп атабыз. Бишкекти айтып атат. Ошого ошол азыркы эски система болсун, мейли аларда моралдык укук жок болсо дагы, бирок бизге азыр тынчтык керек да. Бизге тынчтык керек. Биздин азыр балдарыбыз мектепке барыш керек, оорулар дарыланыш керек. Бардыгы өз ордунда болуш керек да, бардыгы мыйзам ченемдүүчү. Ар ким эле кел, мисалы үчүн өзүнүн бир 2-3 адамын алып келип алып туруп, мен бул партиядамын же тиги партиядамын деп туруп келе берген, бул болбойт да, булчу. Бул мыйзамга да каршы келет да. Ага, мисалы үчүн укук дагы жок да. Ошон үчүн биз ушул Баткен шаарынын жаштары ошол өзүнүн позициябызды билдирип коелу деп чыкты. Эми бул жерде азыр бул жакта Лейлектик Карабулактан Үмүт бир тууганыбыз каза болду кече ошол эмедечи. Эми бул жакта каза болупса, бул жакта кресло талашмай жүрүп атат да. Бүт Бишкек барбы, Ош барбы, Баткен барбы, бардыгындачы. Ошол анан ошол өзүнүн позициябызды билдиребиз. Анан ушул Бишкектеги Тилек Токтогазиев, Садыр Жапаров ошолорго да кайрылабыз. Бул бизге тынчтык керек уже. Булар өзара келишип чечиш керек да маселеничи. Бул кресло талашкан менен бул уже эме болбойт да. Анан биздин мындай улуу мундагы лидерлер дагы өздөрүн чыгып мындай ойлорун айтыш керек, мындай элди ынтымакка чакырыш керек. Биз эми качанга чейин, мисалы үчүн 1 ай жүрөбүз, 2 ай жүрөбүз, мынтип жүрө турган болсок, биз Кыргызстанды жогото алабыз да. Кыргызстанга азыр мисалы үчүн башка бир мамлекет, сырткы саясий күчтөр бир жакты колдоп, дагы бир башка мамлекет бир жакты колдоп туруп, бул Кыргызстанда бөлүнүү пайда болот да. Ошон үчүн мынау биз Бишкектеги мынау чыгып жаткан элдик кошунду колдойбуз. Ошолор жакшы иш кылып атышат. Мисалы үчүн, мына түндө мародерствонун баарын эме кылды, алар кресло талашкан жок. Ошолор келсин, ошол площадьты бошотсун, бардык эки тарапты эки жакка таратсындан болду, мыйзам түрдө чечилсин. Рахмат колдооңуздар үчүн. Өзү негизи дагы мен болгон эле ушу десолко байланыштуу кече мурдагы эме кылдым, дарыландым. А так, Кудай буйрса, биз легитимдүү азыркы ушул учурда мен өзүм губернаторум, ошого бүгүн дагы сиздердин колдооңуз менен да өзүм да ушул жумушка барайын деп бүгүн чыктым, бар ишим бүтпөгөн жерде да. Ошон үчүн сейчас я перезвоню. Ошол эми Кудай буйрса биздин мамлекетибиз туруктуу болот. Кудай буйрса Баткен облусубузда туруктуу болот. Биз ушул жерде элдин, журттун, мамлекеттин кызматында отургандан биз бүтүн бизге тиешелүү бизден талап кылынган ар бир жумушту биз аткарышыбыз керек. Ошон үчүн баары эл менен да эл аралап жүрөсүздөр, элге да түшүндүрүү иштерин айтыңыздар. Башаламандык болбосун, тынч, жакшынакай болуп, биз ошо элибизде, журтубузда тиричилигибизди өткөрө берели. Кудай буйрса алдыбызда көптөгөн маселелер турат. Биз ошолорду жаштар үчүн биз аткарып берип, эртеңки күндө биздин балдарыбыз, неберелерибиз, биздин аталарыбыз эмне кылган дегенде биз ошону айтара турган болобуз. Негизиден ушул бүгүн Кудай буйрса баары район акимдер менен, шаардын мэрлери менен да сүйлөшүп, мен ойлойм бүтүн баары ордунда отуруп жумуштарды аткарат. Рахмат сизге. Өткөндө өзүңүздөр билесиздер, мен келгенде кабинетте 6 адам мен губернатор болом деп өздөрүнүн адамдарын чогултуп отурушты. Биз келип ошону биз камсыз кылдык, элдин колдоосу менен. Ошо 6 адам губернатор болом дегендер кетишти. Бүгүнкү күндө Баткенде кыдалып туруктуу. Азыр мен Лейлеке жанакы Бишкекте ушул Кыргызстандын келечеги үчүн деп өзүмдүн жанын берип, ошол жаман окуя болду. Ошо биздин Баткен облусу Лейлек районунун жараны экен. Ошого барып жаназасына катышуу максатында баратам. Азыр саясий эме мындай башка эмелерди токтотуп туруу учуру азыр. Азыр сизге буйрук дагы чыга элек, сиз азыр өзүмдү мыйзамдуу түрдө облус жетекчимин деп айта аласызбы ошондо? Бүгүнкү күндө өткөндө
Алишер Абдрахманов келип мага өз колу менен өткөзүп берген. Мен арызым жазып кеттим, мына бала губернатор болот деп айткан. Жана 6 партиянын сунушунун негизинде турам. Пока мен эмем приказ мененки распоряжение чыга элек, азырынча губернатор жок, бирок убактылуу милдетин аткаруучу катары сунушталганмын. Азыр бүгүнкү күндө эме ушундай. Ошол күнү бул жакта биз жарандар турганда, бул жакта Алишер Абдрахмановдун дагы тарапташтары бар болчу. Жүргүзүп туруп айдабыз. Убактылуу гана убакытты жолго салуу үчүн ошондой кадамдарга барганын тарапташтары айтышканда, эгерде ошол учурда Абдрахманов өзүнүн ордун бошотуп бербегенде бул жерде чоң митинг болуп кетиши коркунуч бар болчу, Андыктан Биз ошону токтотуп калдык. Эгерде көпчүлүк тараптан, премьер-министр тараптан, башка жактан эме мындай башка өкмөт башчы Баткенге ыйгар муктуу өкүл болот десе, мен бул жерде отурбайм. Мен элдин туруктуулугу үчүн келдим. Жана Алишер Абдрахманов өзүнүн арызын жазып, мурдагы күнү мага өткөрүп берип кеткендиги бул маалым. Бирок Садыр Жапаров айтып атат азыр эч кайсы өкмөт башчы кетпейт деп атат. Ага кандай карайсыз? Кечиресиздер, саат 11-де жаназа бар эле. Мен келгенден кийин кенен маек. Рахмат. Бүгүнкү күндө мындай айтканда абал Баткен областына туруктуу, баардыгы өз жайында иштеп жатат. Бүгүн баягы айткандай, баардыгы айтып аткандай легитимдүү өкмөт башчыбыз дегенде биздин губернаторубуз Баткен областынын ыйгарымдуу өкүлү Абдрахманов Алишер Ожбаев азыркы учурда кабинетте иш кылып жатат. Баардык күч жетекчилерин чогултуп азыр чогуш өткөрүп атат. Болду, кыскасы ушулдай, дагы эмне айтайын. Бактияр Капаевдин тарапташтары мындай чогулуп эме кылып кетүү коркунучу барбы? Андай коркунуч жок. Мен ойлойм, мен бүгүнкү күндө аксакалдар бири-бирине түшүндүрүү иштери жүрүп атат деген ойдомун. Чоң аталарына кече аталар менен сүйлөшүүлөр болгон экен. Бүгүндө өзү келди. По-моему, түшүнгөн окшойт, кайра артына кетти. Ушуну келген жок. Бирок тарапташтар бүгүн күндө эч кандай жыйылып бир жерде чогулган жерлери жок. Алишер Абдрахманов Алишер кайра ишке турду. Себеби Баткен областы башка областтарга караганда айырмасы чоң. Бул жерде Тажикстан менен Өзбекстан менен чектешип турат. Авал Курч чегаралар чечилген эмес. Тажикстан, Өзбекстан тараптан бакыйган полковник генералдар иштеп турат. 30 жыл чегараны коопсуздук сактаган тажрыйбалуу кадрлар иштейт. Ошон үчүн Бишкекте легитимдүү мамлекет башчылары келип ишти баштагыча биздин губернатор иштеп туруш керек. Азыр бул жерде бийлик талашы эмес, Кыргызстандын мынабу түштүк чегарадагы коопсуздук болуп атат. Коопсуздукту сакташ керек. Бул иштеп туруш керек. Стабилдүүлүктү сакташ керек. Анан биз Баткен эли эч кандай саясий партияларды тааныбайбыз. Бизде только ушул иштеш керек кадрлар. Бул мекенчил, ол партия, бул партия дегенде туура эмес. Ошол согуш башталганда биз бир да партияны көргөн жокпуз. Ташиев Камчыбек Кадыршаевичти биз инсан катары, патриот катары сыйлайбыз. Ал киши келип жардам берип турду, бирок анын партиясын биз тааныбайбыз. Ал өзү личность катары бизге жагат, ошол кишини биз колдойбуз. Бирок партияларды келип алып Баткенде мындай бийлик талашып, орун талашканы бизге туура эмес. Баткен эли өзү кадрын койду. Биз азыр стабилдүүлүктү, чегараны карап турушубуз керек. Кыргызстан менен Өзбекстан менен тирешкен жер ушул жер Баткен областы болуп эсептелет. 7-октябрь күнү Бактияр Калпаев ошол жаңы губернатор деп өзүн тааныштырып, ушул бир күн болсо дагы иш күнүн өткөрдү да. Буга сиздер кандай карайсыздар? Бул мыйзамга жооп береби? Жок. Жооп бербейт, себеби Бишкекте өзү Кыргыз өкмөтү азыр легитимдүү боло элек. Булар ким болсо дагы азыр приказчы булар иштеп атат. Булар иштеп туруш керек. Мисалы Абдрахманов Алишер бул Сооронбай Шариповичтин кадры эмес, бул бир партиянын кадры эмес, бул Баткендин кадры. Бул жерде иштеш керек. Аты жөнүңүз агай? Сагынбеков Бакыт.